Assalamu alaikum. Menin katlı oluşlarım, menin doskelerim, apalar, ağalar, eniler. Şığıt menin kanalımdan patpişikleri. Mına buysa inşallah erten Ulu Orozonun birinci günü bizde жаңылы таң атты saat 7 oldu. Azır stalovyga düşüp kандай desem şu gele жатқан Ramazan ayında akırkı жолу эртеменке тамакты ичет экем. Андан кийин барып алып келип эле туруш керек болуп калат да. Унутпай эртең мен сабагыма киргиле калуучулар. Эч кимди кыйнабайм. Убактыңар болсо орозоңорду ачып алып, оозуңарды ачып алып, сабакка келип отуруп, балдарыңар менен келип билим алгыла. De mensajes suyo. Where is Jacka? Jacqueline. Jacqueline. Jacquelina. Oh, hi. How are you? Dennis. Dennis. Nice to meet you. Perú. Peru. You are from Venezuela. Wait a minute. Jackie is from Cuba. Yeah, I know. Yesterday's Carolina is from Venezuela as well. Lily is from Mexico. Mexico. I know her. ¡Órale! I know. ¿Modelo? No. Not for me. Hi, Jackie. How are you? Жети жарым болду. Эртеменки тамагымды алып коюп кичине басып келейин дедим. Мен негизи эртеменки саат 9-да жейм да тамакты. Анда эрте жеп алсам кызык болом аябай. Эми орозодо кичине кыйналып барып көнөт болушум керек. Ана биздин эмебиз, биздин комнатабызда тигил. Мексиканка кыздар менен кечке сүйлөштүм. Бирөөсү англисче жакшы билет. Ошол которуп берип атты. Кыргызстан кайсы жерденсиң деп Кыргызстанды көрсөтүп, тоолорун, биздин боз үйдү көрсөтүп койсом аябай сүйүнүчү оо деп комуз күүлөрүн, эстрадный комуз күүлөрүн эметип койсом, мен бийлей иштеттим эле. Ой, соннеке деп. Вообще бирок баары мексиканка эмес, булар деген. Эме да Венесуэладан келгендер, Куба, Мексика, ошолар Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандагыдай да тилдери бир. Бирок ушундай дружно иштешет. Мына морекел суу постоянно атып турат да. Жып-жылуу. Постоянно теги эме эки жактан себеп үстүнө деген эме турбайт да, момда эмне деп койтурчу эле плесень турбайт. Бул ушулай эме кислород берип турат да, сугачы кислород. Туруп калган сууда эле билесиңер да бирдемелер пайда болот. Мындан да эмес. Мына эртең менен дагы сууга түшсө болот. Мына жып-жылуу, сонун атаңын көрө. Бияққа келишет азыр жакында болсом күн бир аз тийсе эле элдер келип лежактарда жатышат. Жанакы муздак суук штаттан келгендер эс алып кетишет, 1-2 күн жатышып. Моягы по-моему 1,5 эле метр. 1,5 деле эмес. 5 фит деген канча эле. Биякты таза эле экен да, тазалабаса деле таптаза. Мына астынан да уруп турат да, көрүңөрбү? Пожалуйста. Бирок молардын эмелери кантип отурат, кир экен. Үстүнө да жаап коюшпайт экен, а? Биякта эме атайын туалети бар, душ. Бүт бар, көрүңөрбү? Биякта даже полотенцалар бар, пожалуйста. Бир аз отурайын десем, суу экен да. Суу кой кичине басайын. Отурганды мага ким коюптур? Караласызбы, морекел пальмаларды. Аушкам экөөбүз бир жолу келип түшүп, Аушкам чөп кетебиз даган, ошондон бери келбейбиз. Аушкам кыйын болуп маган сортик сатып берчи деп атпайбы? Сатып бердим.
Ana giydi, ana giyip alıp geldik. Anан жөнді түшпейді, ойсоқ етіп мені тепкіле ойнап суның астынаншы бір малды әле момда чалқасынан кетті әле қиқырғанда жоқ. Мен где-то бір 2 метр алыс болчу быстро сүзіп барып тұрып момда астынан түртіп шығармадым ба? Ой, емне келдің беқа? Терең жерге сен өміріңді деле бірінші жолы түшөт. Ошон жоқ, Шри-Ланкада жашап атканда бір жолы түшкөн. Андан кейін түшкөндү көргөн эмесмин. Эч жака деле барпайбыз да. Ошентип эптеп тапкан абышкамды жоготуп аласыз. Момдай басабыз маякта. Машина оңдогон жер, молардын баары. Brakes, lubrication дейт. Мына маякта жалаң машина оңдогон жер. Биздин гостиницабыз жанында. Биздин гостиницада жашаган элдер менен жумушка кетип атат. Мен абышкам чагыла кеткен. Мен абышкам 6:45-те кетет. 6 где-то 20-да түшөт, намаз окуп алып, душка түшүп алып, 6:20-да түшөт. Этажга, биринчи этажга столовый тамагын ичип алып. Погода ушундай сонун. Мен бүгін saat 1-де bir интервьюға барам да, bir магазинге эме жазып койсом, application толтуруп, заявка толтуруп койсом, мени чакырышыптыр келгиле интервьюга да. Билбейм эми барам. Алабы жумушка албайбы белгисиз. Биякта азыр Америкада жумуштан көп кетирип атат. Кереги жок департаменттерди жоюп атат, байкап атасыңар. Жумушсуздук болуп бизге эмигранттарга жумуш кылбай калбайбы билбейм. Итакли эмигранттар көппүз го. Билбейм, мен алабы албайбы. Барып көрөйүнчү. Интервью кандай өтөт экен. Жөнөкөй эле жумуш магазинде. Бекер жатпай иштейин деп аткам да. Урматтуу кыргызстандыктар, мына ыйык орозо кирип келди. Ана баякы канча адам деле бул орозону кезектеги, бул орозону көрбөй деле жандар үзүлдү. Эми Алла Таала ушул орозону буйруп бизди ушуга чейин алып келип атканына ыраазычылык көрсөтүп, орозо кармайлы Алла Таала менен мамилебизди түздөшүбүз керек да. Мисалы менин возрастым азыр мындай да. Өсөрүмдү ойлобой, өлөрүмдү ойлогон возраст. Кимге кандай тиетсилер өзүңөр чечкиле. Лично мен азыр ошондоймун. Өстүм, өндүм, көрдүм, иштим, жедим. Жетишкендиктерге жеттим. Бул дүйнөдө баякы биз даража алып атпайбыз. Ой, тиги жумушка орношуптур, тигиндей илимий даража алыптыр, эмне депчи. Эң негизгиси мен ойлойм, бул менин оюм. Албетте аны деле ала бериш керек бул мирской жизньде. Эң негизги даража бул Алла Тааланын алдындагы даража. Канчалык элге жакшылык кыласың, канчалык элге мамилең жакшы. Алла Тааланын жолунда кандай кызмат кылып атасың. Лично мен үчүн ушул өтө жогору турат, жогору баалайм. Чынында эле эгер адам өлөрүн ойлоп жүрсө, жаманчылык барбайт, эч качан жаман ойлобойт, эч качан бирөө жөнүндө жаман сүйлөбөйт, акарат кылбайт. Элдин баары жумушка баратат. Баякы эле мен бекер поз. Бирок башканда жакшы. Ошол менин сүйүктүү Анарайым каналынын көрүүчүлөрү, мен азыр бир маалымат можеке тиркейм. Реальный бир ооруган баланын сүрөтү, менин уулумдун досунун баласы ушундай баягы эми кагазга ороп, кантип айтам, арт жагы деген бүтүн эле төрөлүп тур да, заңдай албайт. Анан бул курсак жагынан бул ушундай тешип койгон экен. Бала аябай кыйналып атат. Кенедей бала. Ошого колуңардан
келген жардамды берсеңер Кудай разы болсун. Мен азыр эмеге бир жерге тиркеймин. Бүт банк данныйлары, бул реальный ситуация. Бул менин каналымда эң биринчи жаш балага болгон жардамыбыз болсун. Орозонун улуу күндүн алдында. Анан эртең ошол буюрса иншаллах англис тил сабагына дагы катышкыла. Бул мен өзүм Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып аткан иш чарам. Мен Кыргыздарда гана эмес, мен бир жолу Перимге барып, Россияга бир ай орустун балдарын окутуп келгем. Колунда жок кембагал жетишпеген үй-бүлөлөрдүн балдарын англис тилин окутуп келгем. Ошондо айбай таң калышкан да, департамент, билим берүү департаменти кандайча бул ким болду экен? Англис тилин бекер үйрөткөн бул кандай адамдар болду экен деп, ошол билим берүү департаменттен келишип, мага айбай жардам, көмөк көрсөтүшкөн, китептерин беришип, алып келип, эмне сурасам, доска жанак жазган. Ошонун баарын, в общем, туугандар, кыргыз болобузбу, орус болобузбу, мусулман болсок болду. Эң негизгиси жакшы иштерди кылалы, эчтеке аябай. Эгерде колубуздан келип аткан болсо, элге бекер кызмат кылганды дагы үйрөнүшүбүз керек. Арзан кылганды үйрөнүшүбүз керек. Баягы кызмат көрсөтүп атпайбызбы? Ушул орозо айында көп сооп иштерди жасап алганга аракет кылышыбыз керек. Туугандар, эми эгерде дин тууралуу маалыматыңар болсо, эми өзүңөр эле билесиңер да жакшы. Эртең менен мына басып атып, мына момдай татынакка бир нерсени көрдүм, карагылачы. Жана ёршик бар го, азыр тетигинде жакыныраак барып көрсөтөм. Мына моякта да карачы. Кудайым, мына гүлдөтүп каралачы. Алла Тааланын керемети. Азыр жакыныраак барып көрсөтөм. Мына көрүңөрбү? Ушу биздин элетин ар жакта деген гостиницабыздын артында. Мен баспагандыктан ушуну көрбөй. Бүгүн басып көрүп атам. Жакшы немелерди карагылачы, мына. Ёршик окшогон экен да, ёршик жанакы бутылканы тазалайт го. Азыр көрсөтөм жакын. Мына карагыла. Муну карагыла. Кудайым, ушундай. Карачы, Алла Тааланын кереметин. Мына. Ёршик бар го жанакы бутылканы тазалаган. Кадимкиде карагыла. Ана момда кармасам, жумшак эле экен, жумшак. Ана карагыла. Арууга келип конуп атат, карагыла. Карасаңар сонун. Тиги бакты карагыла. Кудайдын керемети. Карагылачы. Карачы, мен вообще гүлдөгөн бактарды аябай жакшы көрөм. Ушундай гүлдөгөн бактарды көрдүңөр беле? Карагылачы. Кандай сон керемет. Алхамдулилла. Тигине тедякта да бар экен ёршик. Ёршик. Оппа. Ана карагыла. Карагылачы. Уй, арусу бар экен. Ана. Карагылачы. Кандай керемет. Карагылачы. Ёршик. Ушундай болот экен, бир 10 сантиметр окшойт. Андан деле узун болбойт экен. Баарынын размери бирдей. Карагылачы, Алла Тааламдын биринчи жолу мына 56 жашка чыгып эмне деген өлкөлөргө деле бардым. Шри-Ланка деле эмне деген экзотический өлкө көргөн эмесмин мындайды. Мына бул Флоридада бар экен. Гүлдөй элеги момдай болот экен, карагыла. Момдай. Мен жанакы мурч бар го, кара мурч. Ошону да көрүп Шри-Ланкадан таң калгам. Анда ушундай болот экен. Мына карагыла. Аябай жыш гүлдөткөн көрүңөрбү? Жыш. Бул жаңы эле гүлдөп баштаган окшойт. Антип мен деле көрөт элем го. Машаллах. Болду, жакшы эле бастым. Всё, тамак ичели.